жанагы бандит го деп мындай жаман көзүмен карашты да меничи, жанагы самогон коньяк танытып. Өзүңүз жасайсыз? Өзүм жасап, кичине акча кылчым да сатып студенттергечи. Эй өлүңдү көрөйүн деп сөгүнөйдү да, сахнада ойноп көргөн эмесмин, жүрөгүм түшүп калды жанагы. Качып кетип калсам деп атам да, бир жака жоголуп кетейин деп. Сизден башка эч ким ойной албайт ушундай роль деп чакырышат. Ошо жаныңда аялың, балдарың, туугандарың, ата энең жиркенсе экрандан сени көрүп, сен ошо рольду жеткирип ойногонуң деп. Стреляли деп койсом эл ду күлүп неме дейт. Өлтүргөндүн спектакльде отат курсташ балдар. Жайылган бойго көз салып, жамбаштап жатсаң соолунда энең менен кошо өттөнүп кет. 3 коюм аман болсо болду деген кыргыз. Ошо артисттерди ошол убакта бала кезде көрүп калып, ушунчалык мага таасир эткен. Салам Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин бул жолку каарманыбыз кинодо бандиттин Каардуу байдын ролун аткарып келген таланттуу актер Садыр Сагынбаев. Саламатсызбы? Кандай жүрөсүз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Шүгүрчүлүк, Кудай айдап. Каардуу адамдын ролун аткарасыз, анан сизди ошондой деп элестетип келаткан болчумун. Сиз менен маектешкенден кийин мындай башкача сезим калтырды да. Сиз жакшы айттыңыз. Ушу сөзүңүзгө жооп кылып бир немени айтайын. Бир жолу Ош базарына барып калдым, бир майдачыйды алайын да, анан бир аялдар топтор менден улуу кемпирлер, аялдар 4-5 бирдеме алып атып, соода алып аткан экен. Мен дагы алайын деп аткам да, ошо алма салма үйгө ала берет. Болдуңуздарбы десем, сүйлөшүп турганын мындай мени бир карап туруп, ошо бирөөсүчү эй өлүңдү көрөйүн деп сөгүнөйдү да, мага да кызык болуп калыптыр. Баардыгы мени карап калып эле жанагы бандит го деп мындай жаман көзүмен карашты да меничи. Баардыгы. Мен да күлүүдүн анан түшүндүм да, күлүп туруп. Мен бандит эмесмин, мен бандиттин ролун ойногонмун. Көрүнүп турат, ороңдошты да. Мен жумшак неме сүйлөсөм, айланып кетейин, жакшы эле киши экен деп коет. Ушундай немелер көп учурайт. Биз келгенде эле ушул иш менен алектенип аткан экенсиз. Анан сурагым келип атат. Биз сизди актер катары эле тааныйбыз да, көпчүлүгүбүзчү, сүрөтчү катары. Анан бул өнөрдү каяктан үйрөнгөнсүз? Анан качандан бери ушул иш менен алектенесиз? Мен бул устачылыкты менен кесибим боюнча сүрөтчүмүн да. Бала кезимден кызыкчумун. Анан атам ээр чапчу, комуз чапчу эле. Жашыраак кезинде комуз чапты эле. Анан ушунда мектепте окуп жүргөн кезимде кызыгып, жанына барып, бирдемесине кармап, комуз чапканга аябай кызыкчумун да. Мен ошол убакта бир түрткү берген экен атамчы. Анан улакка барса да улакка эрişип алат эле, атка дагы кызыгып, анан ойлоп калам, ошо неме болгонумда эле, каскадер болуп, киного тартылганымда эле баардыгын айылдан башталат деп коет го. Ошол жактан мен фундаментим түптөлгөнгө деп ойлойм да. Балалыгыңыз каякта өттү? Балалыгым меники Каракулжанын киреберишинде жана Октябрь деген айыл бар. Ошол айылда өткөн. Бир аз кайрылбайлы, бала кезиңизде кандай элеңиз ушундай актер болом деп, киного тартылам деп ойлодуңуз беле? Мен бала кезимде ал убакта мен 4-5 класска барганда биздин айылга ушу свет келген эле, анан телевизорлор ала баштап. Атам бир тууган энеси Сайыпжан деген абам бир телевизор алып, анан жана кинотеатрга топтолгондой чогулчубуз да үйүнө, айылдын балдарычы. Ошол убакта кино көргөндөн баштап ушу кызыгып, анан жана театрлар немеге барып калчу, жанагы гастролго барып калат да. Чөп жыйын убакта, жайлоого барганда. Ошо артисттерди ошол убакта бала кезде көрүп калып, ушунчалык мага таасир эткен. Ошо сезимим бар да, ошол бала кезимдегиден беричи. Анан бул шаарга окууга келгенимде, ошо мына Чуйков атындагы художественный училищеге тапшырып келгенимде, ушу драм театрга эптеп пөтөлгө тапшырып, кичи тыйын кылып болсо дагы, ушу драм театрга барып спектакль көрчүмүн да.
аябай түрткү болгон. Мен артисттердин ичинен мен бала кезде мына Таттуу эже сахнадан көргөнүмдө өзүнчө аккуу эле да. Ушул эже мага аябай неме берген. Анан кийинирээк Чуйков училищесинде окуп калганында кичине мугалим болуп, директор болуп да иштеп, неметип калды. Ден соолугуна байланыштуу иштебей калганда чокморупчу, Сүймөк Чокморуп. Анан ошонун досу бар эле, кыргыз мультфильм атасы деп коет, Сагыныч Ишенет деген. Экөө аябай жакын дос болгон, бир айылдан да экөө. Мен ошо кишинин колунда мультцехте иштеп калгам да, мультипликатор болчу, художник мультипликатор. Ошондон жашай турган жерим жок. Ошо Сагыныч Ишенет Чокморуптун мастерскойуна жашатып, сен окушуң керек деп анан Москвага направление алып берип, ошо БГИКке окутканда. Ошо Кайсы багытта? Ошо кинонун художник постановщик факультетинде окуганда. Анан мен киного ошо институтта окуп жүргөн кезимде да мага бир чоң мындай түрткү болгон. Жана Армен Борисович Жигарканян деген актер бар. Былтыр өтүп кетти. Белгилүү актер, терс кармандарда ойногон актер эле ошо киши. Ошол кишинин армянский группасы бар болчу, актерский. Анан актер факультети менен художниктер факультети 4-нчи этажда элек да. Коридордун аркы башы актерлор, берки башы художниктер элек. Ошо артистика аябай кызыгат жүргөнүмдө дагы анан ошолордун дипломный спектаклин художник постановщик болуп автобус залга коюп калдым да. Анан алардын бир Горбачевдун убагында эми анан жанагы аракты жоюп салганда убактар эле да, тарыхта билишет да. Ошондо бир актер баласы түнү арак алып барып анан такси паркка келет, анан вахтерша киргизбей койсом жанагы балкондон чыгып түшүп кетип, кулап кетип, бөтөлкөнү сактап калам деген го, же темир сынып кеткенби кармаганда. Бутун сындырып алган экен да, түшүп кетип кулапчы. Да жакшы аман калган экен. Анан дипломный спектакль. Анан бир жумадан кийин уже алардын спектакли болмоду, дипломный. Мен декорациясын баарын жасап, мен курсовой ишим да. Бир убакта эле старостасы Артур деген бала Садыр тебе Борисович вызывает деп калды. Чакырып атат депчи. Мен тура эмес иш кылып койдум экен, анан жүгүрүп бардым. Аябай неме Коркуп кеттиңиз? Коркуп чачып кеттим да. Эмнеге чакырып атты экен деп. Бардыгы жайында эле болчу да. Кирсем, давай садись деп. Мен атымды эле жакшы билчү эмес. Кыргыз балдарды көбүнчө мындай неме атап чүкенде угуп калдым. Сүймөнкул деп койчу экен да. Сүймөнкул менен аябай жакшы болгон экен да. Мен дагы Сүймөнкул садись деди да. Анан отуруп немесем, түшүндүрүп айтты да, паланчаны тааныйсың да, ооба, курсташың да. Ал бутун сындырып алыптыр актер. Ошонун ролун сен ойнойсуң дейт. Сахнада ойноп көргөн эмесмин, жүрөгүм түшүп калды жанагы. Айнан башым тырмап Армен Борисович, я не смогу десем. Нет, сможешь. Плохой роль не бывает, плохой актер бывает. Пойдем. Дөлөн алдына сол айдап сахнага алып келди да. Балдардын баары курс жасап турат. Кыздар жанагы аябай сонун дос немелер да, курсташтар параллельно окуп. Жүрөгүм түшүп, жанагы неме кармап, калчылдап, аябай жаман болдум да. Анан жанагы неме деген кино бар. Белое солнце в пустыне деген кинону көрсөңөр керек эле. Ошол кинонун немесинен, сценарийинен булар дипломный спектакль койгон да. Өзүнүн. Анан жана Саид деген жанагы, что ты появился деген, стреляли деп коет да. Ошол эле сөзүң, сөз деле жок. Болгон ошону эле аткарасың. Сен ошол ролду ойнойсуң деп атпайбы? Баардыгы давай, Садыр, сенин колуңан келет, тиги бу. Жүрөгүм түшүп калды. Кантип качып кетип калсам деп атам да, жака жоголуп кетейин депчи. Кача албайсың да. Анан репетиция кылды, тердеп, чыкпаган жерден тер чыгып, анан кол чаап эле, анан ой азамат, ой молодец деп мактап атышат. Түшүнбөйм. Анан винтовканы көтөрүп чыгам, 3 жолу чыкчумун да. Анан кийин, что ты появился дегенде эле, стреляли деп коем да, анан иди сюда, Саид дегенде эле сүйлөбөйм. Мынтыкты көтөргөн бойча сахнадан жана чыгып кетем. Болгон ошо 3 жолу ошону жасайм да. Анан спектакль башталып калды да.
репетиция кылып даярданып жүрөгүм лакылдап менин художественный факультетте окуткан жана СССРдин эл художниктери отурат, бүт комиссия, белгилүү актерлор, Шукшина жана эже отурат, аялы менмин деген немелер, артисттердин бар мугалимдерибиз. Анан кийин ушу даярданып атабыз, ана чыгабыз, мына чыгабыз. Анан эми сөздүн ачыгын айткан жакшы. Ошол убакта жана сухой закон убагында кээде комнатада мен брага неметчимин, жана самогон коньяк этип. Өзүңүз жасайсыз? Өзүм жасап, кичине акча кылчумун да сатып студенттергечи. Анан такси паркта тааныштарым бар эле, өзүм мергенчи болгонмун. Түлкүнөн жана суурдун терисин алып кетчимин да бияктанчы. Каникулда жайында келгенде жайлоого чыгып эле суурдун терисин топтоп алып, ошону алып кетчимин, чалап алып ашатып алып. Анан ошону кээде арак алмаштырчумун да. Анан такси парктарда таксиде арак сатат. Ошо алмашкан жай спектакльге балдарга кичине түрткү болсун, дух болсун деп анан бир бөтөлкө арак менен барбайм. Дипломный спектакльге. Аябай сонун болуп башталды, 100 граммдан ичтик. Давай, Садыр выходи, твой выход деп калды. Винтовканы астына алып, костюм менен чыктым анан. Что ты появился, Саид? Дейт Абдулла. Аны староста ойнап атат. Артур анан. Стреляли деп коем анан. Басып чыгып кетем да. Ох, деп биринчисин неметтим да. Залдымда бир карап турганда сүрдөдүн полный зал аңшылат. Канчамчы кыргыз дос тааныштарым да чакырган элем ошо спектакльда. Сүрдөп атасыз алардан? Өлгүдө сүрдөп атам да, уялып, коркуп. Анан ошондон спектакль ортолоп калды. Анан жана кичине 100 грамм ичкенде кичине түрткү болду окшойт, коркпой калдым. Бир убакта жана тарс деп мынтыктын аткан үнү чыкканда, ошондо чыгышым керек да, 3 жолу дагы. Анан экинчисине даярданып атканда эле давай подготовься, давай готовься, тиги бу деп аткан. Анан хорошо деп күтүп аткан бир убакта. Тарс дегенде шак винтовканы алып чыксам эле жана мен чыга турган неме эмес да, сцена эмес да. Анан түшүнбөй калдым да. Анан жана Гүлчатайлар, курсаш кыздар баары чөгүлүп жерде турган, ойноп аткан аларчы. Анан алар жана эңкейип туруп, мен жакынмын да сахнада аларга. Салдан алар алыс, баары сахнада. Эй, уйди отсюда, дейт мен. Иди отсюда, что ты стоишь здесь? Что ты прикрываешь? Иди сюда, деп атышат дейли. Анан жана мен немен күтүп атам да. Что ты появился деген сөз эч ким айтпайт анан. Стреляли деп койсом эле эл ду күлүп неме дейт. Түшүнсөм кудай урсун. Нар жагына чыгып кет, нар жагына чыгып айланып келсем, нар жакта чыга турган актер, курсаш балдар баардыгы эле сөгүн эле, кол муштум тип эле өлтүрбөдүң, тиги убил, тигиндей мындай. Түшүнсөм кудай урсун. Эчтеке түшүнбөй калдым. Анан ошол убактан тарс дечти да. Мен чыга турган убакыт ошондо келип атпайбы. Тарс дегенде винтовканын ашын давай деп биги деп калышты. Немеге чыга калсам комедия болуп калган болду. Элдин баары күлүп эле кол чаап эле залдын баардыгы. Что ты появился дегенде эле стреляли десем дагы кыйрап калды элчи. Түшүнсөм кудай спектакль ушундай болобу. Дем наркы башына чыгып кет. Анан мен жаман көздөр менен карап, өлтүрбөдүң спектакльде отурат курсаш балдар. Өлдү, институтан айдап эткенде эми деп. Буларды өлтүрбөдүң, каяктан да макул болуп, артист боло калдым эле буларга деп коем. Анан үчүнчүсүндө тарс деп ошону күтүп атам да, спектакль аяк жагына дагы чыгам. Үчүнчү тарс дегенде чыксам дагы эл ду күлүп кол чаап эле неметип атат да. Түшүнсөм кудай урсун. Анан ответти күттүм да жооп. Эй, Саид, что ты появился деген. Стреляли деп койсам, эл ду күлөт. Ушундай уялган, жерге кире албай калдым, чыгып кеттим. Ох, мен прям кутулдум ок. Ошондон спектакль бүтпөйбү. Свет кийип, кол чаап аншлаган, мастер, Армен Борисович, балдар пакулан жасап атабыз. Орто тушунда мен да кармап алган жана. Курсаш балдар, армяндар. Армен Борисович келатат дагы анан чыгып келатат да. Жүрөгүм лакылды. Түп-түз мага келди да. Мага келип, менин колумду кармап турган.
давай еще раз поклон деп биз менен барып поклон жасадык да. Анда көшөгө айтып калды, давай закрывайте депчи. Жанагы жерден бурулуп туруп, жылмайып туруп, дай руку dedi, колун берсем колум кыстып, молодец, Сүйманкул. Сонун ойнодуң dedi да. Түшүнгөн жокмун мен, эмнени айткандагычы. Мен туура ойнодум, туура. Ана ойлоп калдым, спектакль ушундай болот окшойт. Билген эле кыла берет окшойсуң дегендей. Түшүнсөм Кудай алсын да. Демеге чакырды бардыбызчы. Чакыргандан кийин балдардын баарын айтып атат. Сүйманкул. Кандай өзүн жоготпой жанагы жерден ойноду. Көрсө жана тарс дегенде именно жанагы эл художниги СССРдин мен агайым чоң семиз неме кишилер. Биринчи рядта отурганда бутун учкаштырам дегенде кресло сынып кеттир да. Тарс этип. Ошолоктун жүгүп чыгып ошого күлүп турду элди бар. Түшүнсөм сен өзүң жоготпой ушун ойноп кеттиң. Спектакль аябай жакшы кабыл алды деп кийин аябай макташып грамота берип ошол эсиңиздеген сайын эсиме ушундай тутам да. Азыр сахнага чыгып неметип калганда да театрда да иштеп жүрдүм да, 10 жыл иштедим да. Бакен КДК театрында главный художник болуп. Аны сахнада эле ойногон жок, немелерде ойнобойм деле сахнада. Ошо көп эстейм да, досторго, тааныш окуучуларыма ушуларды айтып ушундай болгон. Ошон түсүрдө өзүм жоготуп, ошентип жүрүп түшүнгөнмүн. Баатыгы жанагы түйүнү башталып көп айтам да окуучуларыма. А сиздин өзүңүздүн актёрдук кесипте окудуңузбу? Актёрлук кесипте мен ошо жанагы армянский группа менен балдар менен ошо занмес этип калганым эле бул мен үчүн ошо окугандай чоң сабак болгон да. Ушунчалык чоң сабак болгон. Аганан айтсаңыз, көбүнчө сизди мен жана да айтып өтпөдүмбү? Терс каармандардын ролун аткарасыз да, анан өзүңүз мындай баш тарткан учуру болобу же мындай ошону тажап? Дагы мына жана агайымдын айтканын эстеп атам да. Жаман роль болбойт, жаман актер болот. Анан ошо балдардын көзүнчө эми бардыгыбызга мага айткан эмес. Голубойдун ролун берсе дагы ошону жеткизип ойношуң керек. Ошо жаныңда аялың, балдарың, туугандарың, ата-энең жиркенсе экрандан сени көрүп, сен ошо ролду жеткизип ойногонуң деп. Эми ошо мына кыргыз актерлордун ичинен дагы мына бир кинодо мен ойноп калдым, коммерческий бир кинодо Орозбек Кутманалиев мененчи. Жалал Абадта ошо бир конокто болуп калып, съемкадан кийин роудун начальнигин чакырып узаттым беле. Ошондо ошол өзүнүн оозунан укканмын да. Жана кафеден талашып балдар лагманын башына коюп, саап салып, милиция ашып, аябай чоң скандал болгондо, атасын урган бул энең бирайсы. Ал кино, мен кинодо ойногон. Терс каарманды мисалы үчүн режиссерлор билбейм, мени чакырып, сизден башка эч ким ойной албайт, ушундай роль деп чакырышат. Мен роль тандабайм да. Анан тескерисинче мен кызыгып аябай аракет кылам. Анын эмеси образы кандай десем, мен айтышат. Аябай грозный, аябай баш кезер, жүздөгөн кишини сойгон деп айтат. Же болбосо мындай бир шоха неме, же болбосо мындай эки жүздүү деп айтат. Чорныйлардын дагы ролун аткарасыз. Ошондой көбүнчө чорнойларды ойноп неме, мисалы үчүн бир 5-6 кинодо көбүнчө ошондойлорду ойноп турмун. Биз ошол ролдор менен кабыл алып калдык да сизди. Анан сиздин бул жактагы мастерскойуңуз менен таанышып чыгалы. Сиз бул комуздарды жасап алып сатасызбы? Комуздарды мен ушундай жанагы бул колгон кектерди, ювелирный деп коет го жана. Ушундай кылдаттык менен жасала турган инструменттер кыргыздын комузучу. Биринчиден мен рахаттанам да, рахатталам. Бул сатканым мен үчүн бул экинчи эле неме го деп ойлойм да. Мисалы үчүн мына Түркияда Вандык кыргыздар, Кытайда Үрүмчүдөгү кыргыздар, ушулар мага көп заказ кылып атат. Мына чет мамлекеттеги эмигранттар көбүнчө эле чет жака кетип атат менин комуздар. Мына пандемиядан жол жабылып калып эле кичине токтоп турат. Ошо кызым Манас Түрктө окуйт да. Биринчи курста художник факультетинде. Мен тартып алды художник болот.
Анан 5 жылда жана комузду бүткөн, комузчу. Немеде институтта жакшы эле неметип атыптыр. Сыймыктуу. Жолуңузду жолдоп бараткан экен да, Балам болсо музыкант, аранжировщик. Нота билбейт, самоучка жазат, аябай жакшы музыкалары бар да. Мен жана Москвада көбү билишет, Москвада 2 жылдык жана режиссерский курс барганда аяктан эмигранттардан театр ачкам да, Аян деген театр. Театрга да музыкасын колдонгом баламдын. Анан ошондо ошоякта бир композитор татар киши Мурат Бирбелаев деген. Ошол музыканы угуп алып, аябай жакшы музыка экен. Ким музыкасы бул деп сураганда таң айткам мен балам музыкасы. Ох, деп жана неме кылганда сыймыктанып, аябай жакшы жазылган музыка экен деп. Анан немеде комнатада балам экөөбүз чогуу жатабыз үйдөчү. Анан жумуштан келгенден кийин музыка жазып отурат. 4-5ке чейин, 2-3-4ге чейин түнкүч. Мен тескерисинче баламдын жазып аткан музыкасын угуп жатып, ошону мен аракаттанып уктап кетем да. Аябай сыймыктанам. Улуу балам болсо художник. Бул сиздин сүрөт тартканыңыз өзүңүздүн баягы каалооңуздан болдубу же сүрөттү да атаңыз же өзүңүздүн тукумуңуздан келаткан өнөрбү? Бул сүрөт художник болуп калганым бул биздин тукумда бар го деп ойлойм да. Мен угуп калчумун да, чоң атам, тай атам да көрбөй калган, алар кулакка тартылып жаш кезинде сөөктөрдө дайыс болуп кеткен экен. Тайнем, чоң энемдер айтчу, ушу зергер, колунан келген уста неме кишилер болгон экен атты башты. Анан ошо атам да комуз чапчу эле да. Устачылыкка кызыгып жүрүп, ошо бала кезден өзүм сүрөткө аябай кызыкчумун. Сүрөт, мисалы үчүн жанагы мектепте окуганда математика тетрадь болсо, жаңы баштаганда биринчи баракка неме жазып баштайсың да. Мектептин немелерин сабак жасасың да. Анан тескерисинче аңтарып алып, артынан баштап сүрөт тартчумун да. Ортосуна биринчи сүрөт тартып жетип калчумун да. Канча таяк жеп, сөз угуп, ошондой сүрөт тартканыма көп таяк жеген, бирок мындай сындырган эмес да меничи. Сүрөт тартсаң колуң сындырам деген эмес. Мага кичине мындай түрткү берип, жардам берип, кийин чоңойгондон кийин мектептин оформление бир немелердин жанагы газета жазганда ишенген эле мен болчумун. Стен газеталарды жазып чыгарып. Анан училищеде окуп калганда кыйналганым эле ошо орус тили эле. Кантип окудуңуз анан Москвада? Эптеп -3кө жазчумун диктантты. Женский мужской род айырмасын деле билчү эмесмин. Азыркыга чейин тилим сынып калат. Түгөлүп калат орусча сүйлөгөндө. Кээде журналисттер Москвада неме алып калышты да, интервью алып атканда. Мен айтчумун, директорум орус тили мугалими да, атайын ушу неме кылганым да. Журналисттер менден неме калса, мен кыргызча айтайын десем, агай коюңуз деп күлчү да. Москвада окусаңыз, Германияда слушать этсең, кантип орусча билбейсиз? Кызыкпайбы орусча сүйлөгөнгө депчи. Орусча сүйлөш үчүн жана мээңден перевод кылып турушуң керек да. Сөгүнүп алышың мүмкүн да орусча, туура. Бул жактагы өнөрканаңыз комуз эле жасалат окшойт, сүрөттү бул жактан тартпайт окшойсуз. Сүрөт тартканын бүткөн, жасалып бүткөн, сатыкка даяр болгон комуздарым тиги мастерскойдо кызым экөөбүздүн кичинекей комнатабыз бар, мастерскойбуз. Алмак салмак сүрөт тарткан. Анан азыр кышында сүрөт да жакшы тартпай, анан комуздарды киргизип койгом ошол жак. Ал жакта анан барып көрөбүз. Бул жерде мен кышында комуз жасайм, кургаган өрүктөрүм, инструменттерим бар бу жерде. Комуз гана керектүү немелеримде, устачылыккачы. Келгенде отурасыңар. Бир сыра көрүп чыгалы. Көрүп чыккыла. Сүйүү музасы бул. Осы бүтелек олар. Бул болсо Соңкөл. Тиги болсо чарчаган кыргыз. Аттын үстүндө уктукулап бирөө сурап аттылы 15 миңге бересиз деп. Бул болсо бүтелек Ысык көл.
Картинамын оригиналы немеде? Германияда бир немис сатып алган. 9.000 еврогочу. Ай. Герой сос турда. Алтын медаль турбайбы? Эр токумдарга жан баштап жатат, аттын чылбырын карбол, аты биякты. Правда деген газеттан окуп жатат жайлоодо, жан баштап жатат да. Анан аялы кыйкырып атат, үй өрттөнсө, Ошону байкапмын мен. Анан айтып атат да ичинен, энең буран кошо өттөнүп кет. 3 коюм аман болсо болду деген кыргыз. Жан баштап жаткан сонунда дегенчи. Мунун баарын сиз өзүңүз ойлоп тарттыңыз да. Этюдник эмиш, кызмага иштейбиз. Нерде бүт краскалар. Bunlar шырдап өтүп чоң адам. Килем соктурчу. Кухняга да жакын тамак аш жасаганга. Коноктор келгенде байычым, ай тузуңду өзүң басчы, ашыңды өзүң пиширчи тамагыңа деп. Анда илгери бир неме болгон экен да, тарыхтачы. Кыргызга кол сарган экен да. Анан жуучусун жибериптир, хан паланча деген баатырга барып кел. Бизди талкалап салат десен. Күнү түнү мен атчан баруунан сурашты. Жайлоого чыгыптыр да. Бирөөдөн сураптыр да, эй, паланча деген баатыр каякта десе, эй, деген ак өргөдө дептир. Анан жайлоодо ортосун чоң ак өргөдө. Анан боз үйдү билесиңер да, эшиги болбойт, болчу эмес да. Анан эңкейип кирсе, төр жакта ары карап кичинекей бир киши камыр жууруп атыптыр да. Анан, эй, салам алейкум десе, тиги башын буруп, алейкум ассалам, айта бер, эмне келдиңер дептир. Ма паланча деген баатыр керек эле дептир тиги жуучу, алактап шашып. Айта бер, мен үйдө катын жоодо батырмын деп коетмуш. Бир убакта чакасын көтөрүп аялы келиптир да. Бейни саапчы. Балдыңды камыр жууруп депчи. Кыргыздар ошондой эле болот. Ошонун сарында үйдө үй оокатында мен кылам кир жуу. Күмөндөр айтмакчы. Кир жуубайсыңбы десе, камыр жууруп отуруп алам, нан биширип. Тамак жесем. Бардык жагынан таланттуу турбайсызбы? Кудайым ошондой берип коюптур. Анан ошол жактан бизге бир күү чертип бересизби? Мен өзүм күү черткенде негизи сиз ошол комузду чабатып эле, ошо комуз менен кичинекейиңизде аралашып эле үйрөндүңүзбү же атайын комуз черткенди атайын окуу жайлардан үйрөндүңүзбү? Мен самоучкамын комуздучу. Нота билбейм. Сулук менен чертем да, отура бересиң. Негизи канча күү билесиз? 5-6 билсем керек да, 10 дурларды күү билбейм, тактабалын кербезин чертип калам. Анда ырдап да бербейсизби бизге? Аскалы тонуне азыгым болуп жолумда жайылган койго көз салып жан баштап жатсаң сонунда жайылган койго көз салып жан баштап жатсаң сонунда бычагың болуп колуңда козуну койго алмашып 5 бармак жесең сонунда Сиздин баягы комузуңуз чапканыңыз калгы болду, комуз черткениңизге, анан актёрдук кесибиңиз жөнүндө дагы сүйлөштүк. Анан дагы бир өнөрүңүз бар экенин угуп калгам. Бул ыр жазат экенсиз, акындык жайыңыз бар экен.
кээде келип калат. Мен ырга өзүм жаш кезим менен кызыкчумун, мындай жазмагачы. Аңгеме бирдемелер жазып, угуп калган бир күлкүлүү окуялар болсо ошолорду жазып топтоп калсам, себебинен сценарий жазган деле ошондон да кээ бирлер окуп сценарийлеринде таң калышат. Аябай жакшы чыгарма, эмне тартпайсың, эмне тарттырбайсың дешипчи. Аны көрөк аттын айынан бир эки сценарийимди казактарга сатып ийгем. Акчанын немесинен кичине кыйнап неметкенден сатып ийгенде автор болбой каласың да өзүңчү. Көбү айтып калышат, патент требует этип, неме кылбайсыңбы, китебиңди чыгарбайсыңбы, ыр жыйнагыңды чыгарбайсыңбы, сонун ырларың бар кээде деп калат. Кээде келип калат мээме ырларым. Кээде эчке эле тутпай калам. Көбүнчө мага мына Омар Хаямдын ырлары мага Алыкулдун, Алыкул Осмоновдун, Мидиндин, Байдылданын ырлары мага таасир этип калганда, немеден Байдылда акени мен бозо ичип, бозоканада көп келчү да, бозо ичип барганда ошо ырларын бир 2-3 балдар жанында чогуу жүрчү, ыр окуган балдарчы. Бир-эки курска бозо ичип алгандан суранып калса, "Ой, паланча айткүнчө, мен да эшек дептериме окуп бергиле" эл журтка денен. Эртеден баш кечке чейин отурат, ичкен бозосу бекер да. Ыр окуган берип аткан үчүн деле жөн эле 5 курска жөн алып бересиң да. Талантын сыйлап. Ошондой немелер деле түрткү болду го деп калам. Анан кээде кыйналып же ач калып же ток калып үйшүп бирдеме болгондо, бир нерсе болгондо сүрөт тартканда деле бир илхом келет да. Ошондой бир неме го деп калам. Омар Хаямды бир жакшы ырын көп жерлерде айтып калам да. Кандай сонун көк чөптө ак шүдүрүм, кандай сонун кызыл гүл ачса түрүн, кечээ күндү кектебей жаша жырга, бардык күндү улуусуп бүгүнкү күн деген сонун ырлар бар да. Сиздин өзүңүздүн ырларыңыздан да укпайлы. Өзүмдүн ырларымдан чаташып адашып кетем го. Негизи атайын жазып сактап жүрөсүз да? Жазып сактап жүрөм. Кайсы жерде калды ал ырларым деле. Кийинки убакытта көптөн бери, 1-2 жылдан бери кээде бир жаңы жылдын алдында да бир жаздым эле, каякта калды алда билбейм. Мухаммед Токтобаев деген артист раматылык. Мен ошо агайымдай, атамдай эле көргөн кишим эле да. Бир-эки кинодо чогуу ойноп, жана Мосфильмдин Чыңгызхан Ак булуты деген кинодо да чогуу ойногонбуз да көз. Ошо киши дагы көп сабак берип, насаат берип калды магачы. Кино жагынан, театр жагынан. Азыр киного тартылып атасызбы? Азыр мына жок. Азыр немеде 1-2 кинодо художник постановщик болуп иштедим. Мына пандемия аябай жолдо болуп атпайбы? Маданият тармагыначы. Тиги Москвадагы театрым менен чогуу Германияга, Турцияга гастролго барышыбыз керек эле. Жол жабылып, эч жака чыга албай. Мен болсо Россиядан депорт болуп, биякта калдым, Кыргызстанда. Театрым болсо Москвада. Азыр иштеп атабы театрыңыз? Иштеп атат. Азыр орустар аябай колдоп дүркүрөп атат театрын, Кудайга шүгүр. Театрда чогуу иштеген Бактыгүл деген кыз барган. Ошону режиссер кылып койгонбуз. Ошол кичине ар жак бер жагы неме кылып жүрөт, каралап. Аны онлайн кылып кээде директор мага чалып, балдар чалып калат. Агай, мындай кандай болуп атат? Бошсузбу? Мен жумуштайын, бошодум. Репетиция кылып коесузбу деп окчу балдарым өздөрү чыгат магачы видеомо. Азыр жеңил болуп калбадыбы? Башкысы түптөп кеткен экенсиз да. Ооба, түптөгөн мына көрсө бул Кыргызстандын тарыхында биринчи мындай иш-чараны ачкан мен экенмин да. Анда эле башка бирөөлөр айтып калды. Жаныш Курманбетов, драматург, жазуучу байке бар. Ошол аябай сыймыктанып айтканда, Садыр, сен эл артисине, кыргыз эл батырына татыктуусуң керек болсо депчи. Сенин заслугуң жок турбайбы? Жок байкеси. Сен эл артисине давай жаз, немен документтериңди тапшыр дейт.
ана документ толтурган тапшырганды билбейм, каяка эмне кылгандагычы. Тапшырдыңыз банан? Былтыр бир жаңы министерстводон жаңы культурный центрден чакырып, сиздин эмеңиз жок турбайбыз, оспурбаңыз дейт. Жаңы комуздарымды Мариф немеге комуз ұстаушылардан комуздарды топтоп Өзбекстанды кыргыздар комуз алып барган экен. Мен 6 комузумду алып кеткен да. Жакшы комуз экен дешип. Ана ошондон сөз болуп калып, бирдеме болуп калган. Сиздин заслугаңыз барбы жокпу деген айткам, ачыгын жок. Сұрабей, анан чакырып неме кылган, документ толтуруңуз деп отдел кадрдан. Толтурсам жаңы жылдын алдында телефон чалып калды. Справка алыш керек экен. Эмне справка десем, соттолгон эмес дегенди. Кайдан алып мен айттым, ушундай бардым, алдым, алып барып тапшырып койдум, ана берет, мына берет десем, дайыны жок дагы. Дагы деле ала элексизби? Жок эчтеке. Эми азыр мындай бул эл артисти, бул заслугун артист деген айтылган сөз болбосо, илгерки союз кезиндегидей немеси жок. Бирок баягы кагаз болбосо дагы эл сизге берип койгон деп биз ишенебиз. Анткени баягы көпчүлүк ролдорду аткарып, калың элге жакшы эле таанылгансыз да, өнөрүңүз, эмгегиңиз менен. Мухаммед байке айтты эле ушундай сөз. Чогуу чай ичип отурсак, раматылык Байтөбөт торлу Дүйшөнбайке, анасында Чоро байке да бар болчу. Думанаев. Чогуу отуруп неме отурушкан экен. Мен келип калып, учурашып коелу деп, дос балдар менен учурашып коелу деп кирсек, Садыр, отур сен биз менен деп койт, меничи. Байке мен балдар менен достор менен тияк кылып отурайсың. Жок, бизге чай куйганга да киши керек деп койт да. Ана, таң көр, булар чай куйушум керек да. Отуруп калдым. Көрсө кафе, ресторанда чай куйбайт экенсиң да. Ана официант куйып турбайбы? Чай алып келе, чайнек мен коям соң, жана официант балдар кыздарым барды. Салам алейкум деп учурашып, сизмен сүрөткө түшсөк болобу? Автограф бересизби деп эле жана эл артисттердин көзүнчө менен сурана берди да. 4-5 балдар кыздар. Аны уялып атам ага. Аны баарын байкап турупту да, акылдат киши эле да. Ажагылардын көзүнчө Садыр, мына бу жерде биз эл артисттери отурабыз. Сенин эч нерсең жок, сени эл тааныйт. Карачы, бирибизден автограф алып, бирибиз менен сүрөткө түшкөн жок, эл артисттери менен. Туура айтасыз деп Чоро байке, Дүйшөнбайкелер дагычы. Ой саке, Азамат, сен кыргыз эл артистсиң сен. Ана ошондо Мухаммед байке айткан, көбү сатып алат заслугаларды депчи. Сен сатып албагын, акча сураса, сөктүрүп айдап чыккының. Жоксо жактары бир койгунуң. Сен үйүңдү тыкылдатып, эшикти ачсаң, мына жерге кол коюп, мына эл артистин намын алып коесузбу десе, ана деп анан шашпай кол коюп анан алып койгунуң. Деп каткырып күлгөнбүз да, бир кафеде отурабыз. Ошону көп эстейм. Рахмат агай, бизге убактыңызды бөлүп, ушул өнөр канаңыз менен тааныштырып, күйүңүздү чертип, башыңыздан өткөн кызыктуу окуяларыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө. Рахмат силерге дагы. Мына балекетти оору ушу бизден кыргыз элинен алыс кылсын. Ушу кырсыктан алыс болушу, аманчылыкта ушундай бир жакшы жерлерде чогулуп сүйлөшүп, күлүп жайнап отурганга не жетсин. Элибизде тынччылык болсун. Элибиз битиребей, титиребей жерибиз. Ынтымакта ойноп күлжүрөлү. Дүйнөнү дүңгүрөткөн эл болсок, бекер айтпайт. Бизде улуулар, аксакалдар эле көп айтышчу эле. Кудайды биз эрке баласыбыз да кыргыздарчы. Жер бөлүштүргөндө өзүнүн дачасын берип койгон экен. Дүйнөдө, мисалы чет элде көп болуп, эң сонун кооз, эң таза, эң жакшы жер биздин Кыргызстан экен. Айтканыңыз келсин анда.